Мугалимдик кандай бакка жеткирмек? Сабак өтүп, план жазса кечкирмек. Мугалим ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип. Анткени ал коомдо билимдүү жаштарды өстүрүүдөгү негизги күч катары сыпатталып келет. Буга байланыштуу окуу жайда мугалимдер күнүнө арналган атайын иш-чара Ошолутов драма театрында уюштурулду. Мында алгач ректор Каныбек Исаков университеттеги жасалып жаткан иштер боюнча маалымат берип, майрам ээлерин куттуктады. Мен баарыңыздарды Ош мамлекеттик университетинин ректоратынын атынан бүгүнкү мугалимдердин улуу кесиптик майрамы менен чын дилден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кудай сүйгөн адам, Кудайдын назарына түшкөн адам бул мугалим деген чоң кесипке атак даңкка ээ болот. Мугалим деген бул чоң кесип, дагы орусча айтканда призвание. Ар бир адам өзү мээнет кылып таба турган чоң бир касиет деп эсептесек болот. Майрамдык салтанатта окуу жайдын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон 150-гө жакын окутуучу сыйланды. Тагыраагы бардык факультет, колледж жана лицейлеринин мугалимдерине диплом, төш белги менен акчалай сыйлыктар тапшырылды. Муну менен бирге университет тарабынан уюштурулган сынакта жакшы жыйынтык көрсөткөн окутуучуларга да сыйлуу белектер ыйгарылды. Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаменти тарабынан конкурстар жарыяланган. Ошо конкурста мыкты декандын тарбия иштери боюнча орун басары конкурсуну жеңип алгандыгым менен сыймыктанам. Негизинен жалпы мен мугалимдерди кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен балдарды көргөндө, студенттерди көргөндө мен жашагым келет, алдыга умтулгум келет, жаңыча иштеп, жаңыча бир жакшы тренингтерди, мастер-класс сабактарды өткүм келет. Ошон үчүн деги эле бүгүнкү майрам абдан чоң деңгээлде сонун өтүп атат. Рахмат чоң. Ага улай эле медицина колледждин окутуучусу Жапара Нуракованын «Мугалимге ырдесте» аттуу алгачкы жеке концерти тартууланды. Таланттуу окутуучунун мынтип чыгармачылык кечесин өткөрүүсүнө окуу жай жетекчилиги колдоо көрсөткөн. Аталган концертте ырчынын аткаруусунда ырлар жаңырып, сахналаш кесиптештери да ыр сунду. Учурда университетте 1,5 миңден ашуун окутуучу эмгектенип келет. Аларга билимин тереңдетип, тажрыйба алмашуусуна бүт шарттар каралган. Ошондой эле ипотекалык негизде турак жай менен камсыздоо программасы да жакшы жолго коюлган. Мээрим Алмазбек кызы, Эламан Эгембердиев, Үмүт Телестудиясы.